Саламатсыңарбы балдар? Мен Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Саралтын орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Мурзалиева Жылыскан Закиржановна. Кыргыз адабияты сабагынан бүгүн силер менен биз Сооронбай Жусуевдин Курманжандатка романы боюнча сөз кылабыз. Сабактын максаты акындын өмүр таржымалы жана чыгармасы боюнча кеңири түшүнүк аласыңар. Эл жер үчүн кызмат кылган атуулардан болууга жана мекенчилдикке тарбияланасыңар. Чыгарма менен таанышып ой жүгүртүүңөр калыптанат, ар намыстуулук, патриоттуулук сезимиңер өнүгөт. Сабак максатына жетет. Эгерде силер акындын өмүр таржымалын кунт коюп уксаңар, роман боюнча кеңири түшүнүк алууга аракет жасасаңар, улуу инсандардын басып өткөн өмүр жолуна таасирленсеңер, жакшы из калтырып кетүү керектигин түшүнсөңөр, мекенди сактоо керектигин түшүнүү менен ар намыс, ариеттүү болууга аракет жасасаңар, сабак максатына жетет балдар. Анда эмесе китеп дептерлерди ачып, Сооронбай Жусуевдин өмүр таржымалын дептерибизге жазып барабыз. Сооронбай Жусуев 1925 жылы Каракулжа районунун Алайкуу өрөөнүндөгү Кызылжар айылында туулган. Айылдагы мектепти бүтөөрү менен 18 жашында 1943 жылы аскерлердин катарына чакырылып, согуш аягына чейин Панфилов атындагы 8-гвардиялык дивизияда байланышчы болуп кызмат өтөгөн. Майданда 2 жолу жарадар болгон. Акындын алдыга жүргөн кыргыздар, биз жеңишчил, жаркынга деген алгачкы ырлары ошол кандуу согушта жазылган. Акындын 30дан ашуун кыргыз тилинде, 14 орус тилинде китептери жарык көрөт. Анын ырлары орус, казак, өзбек, тажик, азербайжан, украин тилдерине которулган. 1981 жылы кыргыз эл акыны деген наам ыйгарылган. 70ден ашуун ырларына музыка жазылган жана 2016 жылы 4 февралда 91 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Сыйлыктары: Кыргызстандын эл агартуунун отличниги, Казакстандын эмгек сиңирген кызматкери, 2007 жылы Кыргыз Республикасынын баатыры жана Ак Шумкар төш белгисинин ээси болгон. Курманжандатка романы Кыргыз Республикасынын президенти 1998 жылы 2 ноябрдагы 337 указынын негизинде ыр менен жазылган Курманжандатка романы үчүн Сооронбай Жусуевге Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты ыйгарган. Бул роман кыргыз элинин тарыхындагы кыйын мезгилде жашап, эл башкарып, элдин азаттыгы үчүн күрөшкөн кыргыздын атактуу акылман кызы Курманжандатканын татаал тагдырына арналган. Кыргыз профессионал жазма адабиятында ыр түрүндө жазылган алгачкы роман Аалы Токонбаевдин калемине таандык 1933 жылы жарык көргөн Кандуу жылдар романы болгон болсо, арадан бир топ жыл өтүп, экинчи ыр түрүндө жазылган роман Сооронбай Жусуевдин калемине таандык дал ушул Курманжандатка роман болот балдар. Романда Курманжандын балалык кезинен тартып, 100гө таяп өлүм сааты жакындап калган күнү өзүнүн алайы, жылуу булак, гүлчөсү, жапалак, мады, ошу, өзүнүн эли жери менен коштошуп калгысы келгендей, атайын кыштын аяздуу күнүндө Гүлчөдөн Ошко чейин жол жүрүп, жөн эле жол жүрбөй бүт өмүрүн эстеп, эскерип, баалап, сындап, инсандык вазипасын аткара алдымбы, жокпу деген таризде басып өткөн өмүр жолуна назарын салып, таразалап отурушун романдын эң мыкты поэтикалык ыкмасы катары карасак болот. 19-кылымдын тарыхый коомдук панорамасы карапайым эл турмушу, эл ичиндеги жакшылык менен жамандык, нарк насил, үрп-адат, каада салт, сүйүү сезимдери романдын ар бир ыр сабында байкалып турат балдар. Курманжандатка өлөрүн сезгендей, Гүлчөдөн мадыга жасаган 1,5 күндүк кышкыл жол сапары бүт өмүрүнө берилген отчет катары кылым карттар бир күн ыкмасында берилген. Фергананын кут ордосу болгон Ош биримдин четинде Курманжандын балалык секелик курагы өтөт. Жаш кезинен өз тагдырын өзү чечип, салт нарк мыйзамынан жүрөк мыйзамын жогору коюп, кыргыз кызы жасай албаган ишти жасайт. Курманжандын атасы Маматбай алыскы Кашкар тараптагы
Каты багыт, улуу чаттык, Кулусатар деген атактуу байдан көп калың алып кызын узатат. Кыз нааразы болуп, барбайм, кордосоңор жаным өчөр тил азар, кызыңарды күтүп турат бир ажал дегенине болбой, апасы Айкан, ургаачынын анык пири Эрболот, өкүсү да жекирси да чыдай бер. Эгер барбасаң анда мен канжар менен кардымды жарып өлөм, деп көзүн жашын төккөндө Курманжан энесин аяп, макул болот. Той болуп кызды күйөөсүнө жеткирет. Бирок күйөө самап, күйөөсүндөй тугутпой, төшкө түртүп, төшөгүнө жылытпой, түн оп уюкка кеткенде тойдун байгесине чабуулга койгон күлүктүн бирөөн минип үйүнө качып келет. Качып келдим энеке. Канча дабан ашып келдим энеке. Шойкон кызың чанып күйөө балаңды, шордун баарын тартып келдим энеке. Сен бар дедиң, бардым сени кыя албай, кайгы жутуп жашып келдим энеке дейт. Өз кызын зордоп берген энеси ар күн сайын көзүм шишип ыйладым. Эми келбейт, дагы сени кыйнагым деп унчукпайт. Күйөөсүн чанып келген кыздын тарыхын Алымбек Даткага Курманжандын агасы Аалы баяндап берет. Кыздын кайратына кызыктар болгон Алымбек Датка Анжияндан Ошко атайын Маматбайдын үйүнө кызды көрүүгө келет. Кокон хандыгынын атактуу баш вазири Алымбек Датка Курманжанды көргөнү келгенде, кыз ага бой салып, жага коюуга аракет жасабайт. Алымбек Датка дароо сөз баштай албай сүрдөп, өйдө ылдыйда, ысык суукта тең чыдап, бербейсизби мага өмүрлүк жар болуп, бүт кыдырып Ош чөлкөмүн аралап, издеп жүрөм бир түгөйгө зар болуп дейт. Курманжан Алымбек Датканын бийлигине, байлыгына, кадыр баркына бети менен түшпөйт. Ал да эркиндикти, адамгерчиликти, ар намысты жогору баалаганын, ички бугун билдирет. Көңүл кошуп, кыш шилдеде муз окшоп, жүргөн кезим мен тооруккан куш окшоп, жүрөк заада болуп түгөй жубайдан. Турмушка чыгаардан мурда менде талап бар. Эркиндикти аял да эңсейт эмеспи? Кайрылбассыз каада салтка эңеске? Жалаң гана болбой сиздин жарыңыз болсом деймин, маселетчи кеңешчи. Ыссык отту, муздак сууну бир кессек, түйдөктөшкөн түйүндөрдү бир чечсек деген шартты коет. Курманжандын максатын, шарттын, акылын туура баалаган Датка мен макулмун, кадырыңыз жан болсун деп экөө баш кошот. Ал экөө өмүр бою үй бүлөлүк да, элдик, коомдук иштерде да дайыма кеңештеш болушту. Ал тургай кээ бир кысталыш кыйын учурларда Алымбек Датка өзү чече албаган маселелерде Курманжан Датка туура кеңештерин берип жүрөт. Бирок бийликтин кумарчысы болгон Алымбек Датка Кокон хандыгына баш вазир болуп да ыраазы болбой, хандыкка аракет кылат. Натыйжада Кокон ханы Кудаяр хан Алымбек Датканын ниетин билип, Чотон аттуу баш кесерге буйрат жана 1862 жылы Алымбек Датканын башы Чотондун колунан алынат. Кара кийимин кийип, кан жутуп олтурган Курманжанга алай эл келип: "О Курманжан, аза күйүт сарсана. Кайгы кырсык баары калсын аркада. Эки тизгин бир чылбырын колуңда, эми сенин эртең басар жолуңда. Келсин сага бийик атак, мартаба" деп эл тагдырын Курманжанга тапшырышат. Мен хан болдум, таажысыз да тактысыз. Мен жан болдум, бактылуу да бактысыз. Бул дүйнөдө жакшы болбойт жамансыз. Бул дүйнөдө жаман болбойт жакшысыз. Шарттуу күндөр шашып өттү тыз коюп. Муңдуу күндөр демди бууду ыш болуп. Адегенде Маматбайдын кыз элем, акырында калдым калкка кыз болуп.
Ошондой эле романдын тарыхый өзөгүндө Курманжандатка, Алымбек Датка уулдары Абдылдабек, Камчыбек жана Мусулманкул, Алымкул аталыктар, Болотхан, Кудайархан, орус аскерлери, орус башчылары Скобалев, Ионов, фон Кауфман, Куропаткин, генерал Черняевтерге ыр саптарында ар кимисинин өздөрүнө ылайык кебете кепшир өңтүс берилип чыгармада баяндалат. Мынеке балдар, роман боюнча аздыр көптүр силер менен тааныштык. Анда эмесе кайтарым байланыш жасоо алуу үчүн силерге мен тест берип көрөйүн. Силер жоопторду белгилеп, өзүңөр текшересиңер. Биринчи суроо: Курманжандатка кайсыл жерде туулган? А. Жапалакта, Б. Гүлчөдө, В. Алайда. Экинчи суроо: Курманжандын биринчи күйөөсү ким? А. Жаркынбай, Б. Алымбек Датка, В. Кулусатардын баласы. Үчүнчү суроо: Маматбай Курманжанга ким? А. Атасы, Б. Иниси, В. Жан сакчысы. Төртүнчү суроо: Алымбек Датка качан өлтүрүлгөн? А. 1862 жылы, Б. 1809 жылы, В. 1800 жылы. Бешинчи суроо: Курманжандатка канча жолу Датка деген наам алган? А. 2 жолу, Б. 3 жолу, В. 1 жолу. Демек балдар, жоопторун белгилеген болсоңор, анда текшергиле. Курманжандатка Жапалакта төрөлгөн. Курманжандын биринчи күйөөсү Кулусатардын баласы. Маматбай Курманжандын атасы. Алымбек Датка 1862 жылы өлтүрүлгөн. Курманжандатка 3 жолу Датка деген наам алган. Анда эмесе үйгө тапшырма алгыла. Сооронбай Жусуевдин Курманжандатка романын окуйбуз жана Курманжандатка кино тасмасын көрүп, чыгарма менен салыштырабыз. Романдагы тарыхый инсандар боюнча дептерибизге маалыматтарды жазабыз балдар. Тапшырмалар түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабакта силер менен жолугушканга чейин саламатта тургула. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.